Урматтуу депутаттар, эми мен өз сөзүмдүн эң маанилүү бөлүгүн өтөйүн. 15 августтан кийин мени туш тараптан жаманатты кылып баштаган соң аялдарга тыттырып, президент Отунбаева баш болгон командасынын сот реформасын үзгүлтүккө учуратып, жогорку сотту жана Конституциялык палатаны жаңылоого каршы турушканын себептерин издей баштадым. Президент өз колу менен бул 5 мыйзамга тең кол койгон. Өзү кол коюп алып, кантип каршы чыгышы мүмкүн деген суроо туулду менде. Мунун да жообу жөп-жөнөкөй болуп чыгууда. Президенттин аппаратындагы айрым адамдар жогорку соттун курамын өздөрүнө ыңгайлуу адамдардан курап, жыл аягына чейин бардык чырлуу иштердин бетин жабууга умтулушууда. Баарынан мурда Мегаком боюнча сот иштерин бүткөрүү аракети турат. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда мен таркатып берген момундай схема жатат. Колуңуздарга алып карасаңыздар, мен түшүндүрүп берейин. Мегакомдун тагдырына байланышкан 2003 жылдан берки бүгүнкү күнгө чейин келген тарыхы. Мен бул схеманы 4 ай мурун изилдеп баштаганмын. Сиздерде суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн депутат болгонуңа 1 жылдан ашты, ошондо кылган жоксуң деп. Сот системасына байланыштуу 5 мыйзам колубузду бууду. Андан кийин бүткөндөн кийин мен бул соттор кандай? Бир сот Эшматка чыгарып берет, бир сот Ташматка чыгарып берет, 3-чү сот Ивановага чыгарып берет деп туруп изилдеп көрүп, ушуну бардыгын таап чыктым. 2 ай мурун бүттүм. Бүтүп, көтөрүп алып президентке кирдим. Июлдун 15 числосу. Каникулга чыккандан кийин кирдим дагы. Урматтуу Роза Исаковна, мына национализация жөнүндө мыйзамды күтүп кереги жок. Мегаком боюнча момундай кылып туруп, конфискация кылып туруп, имуществону толук мамлекетке өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Мен деле сотторду чакырып айтсам болот. Патриоттуулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып мамлекетке бергиле деп айтсам болот. Бирок азыр ушак чыгарат баары тең. Садыр Жапаров сотторду чакырып алып туруп диктовать этип атат деп айтат. Сиз чакырсаңыз, мен катышайын. Алмаз Шаршенович катышсын, ген прокурорду чакырыңыз, жогорку сотту чакырыңыз. Ушуну алалы, мамлекетке алып, 22 миллиард бюджеттин дефицитин жабалы деп сунуш киргиздим. Президент Роза Исаковна алып калды. Мен изучать этейинчи 1-2 күн, андан кийин чалам сага, кабарлашам деп. 3 күн өткөндөн кийин приемныйынан чалды. Байланыштырды президент менен. Президент мага айтты: "Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кагазыңызды мен Каптагаевка бердим, ошо менен иштешиңизчи" деди. Макул дедим. 1 сааттан Каптагаевдин приемныйынан чалды. Канчада келе аласыз деп. Мен 2-де барамын дедим. Себеби 1-ден 2-ге чейин Алмаз Шаршенович Атамбаев менен жолугушум бар эле. 1-ден 2-ге чейин Алмаз Шаршенович экөөбүз кабинетинде абет кылдык. Мен айттым: "Алмаз Шаршенович, 3 күн мурун президентке кирдим элем. Мына бюджетте дефицит 22 миллиард. Ошону ушундай жол менен алып койсок болот" деген сунушумду киргиздим президентке. Азыр 2-де барып Каптагаев менен жолугам, ошо менен иште деди десем, ал киши мага ыраазычылыгын айтты. Рахмат, молодец, ушундай жигиттер көп болсо гана бизде. Бирок сотторду көрүнгөн жака бурмалап чечип атпайбы деп. Мен ал кишиге да айттым, ушу президентке ушинтип айттым деп. Саат 2-де Каптагаевка келдим. Экөөбүздүн жолугушуубуз 10-15 мүнөт уланды. Эмне үчүн дегенде мен түшүндүрүп баштаганда эле ал айтты: 51%-ин Максим Бакиев рейдерство кылганда деди. Бул деген сөз кайра кожоюнуна кайтарып беришибиз керек деген сөз. Мен аны менен бая талашып тартышкан жокмун, чыгып алып кеттим. Барып, ушуга тиешелүү соттордун бардыгын чогулттум. Чогултуп туруп айттым: "Балдар" дедим. "Патриоттуулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып алгыла. Президентке кирип чыктым, а киши дагы каршы эмес. Только в рамках закона" дедим. "Биз закондун рамкасынан чыкпайлы" дедим. Бардыгы бир добуштан айтышты. "Туура" деди. "Бирок бизди кысып атпайбы ал киши" деди. Мына бүгүн айта албай отурушат ошонун бардыгы. Алло. Алло, көкө кандай? Assalomu alaykum, жакшы, кандай? Биринчи эле саат 10:00 балдарга алып бардым, эмеге келди. Ак үйдүн астында. Балдарды алып? Барын айт. Эмне болду? Митинг кылабыз. Петров менен. Эмне боюнча? Садыр Жапаровду кеттейбиз. Садыр Жапаровду? Садыр Жапаров эмес, Соттор боюнча. Эмне туура эмес кылып деппи? Алло, Коңжобеке. Мо западный жакта толтура депутаттар турат, Турсунбеков тигилер. Ошолорду киргизип неметип койбойсузбу? Азыр келем. Западныйда турат. Хорошо. СДПК. СДПК жол ачыкта сразу. СДПК. Балдардан башка СДПК деле койсун. Кампиликке барбай турсун да, мында жана кыйтыра берет. Жана Айкул Алатоонун балдарын астына коебуз, алар мында кыйтырып өкүрүп эме кылып турушат да.
Хорошо? Хорошо. Ошону айтып коеюн дедим, азыр Каптагай Башталат. булар вообще эртең бери саат 7-8 санан койду 9:30 10дон баштайбыз да. 10до башталат. Мен барып мындай баш көз болууда карап берип турам. Адекилер жана кыйкырып анын ичинде отмен кетти анда нормально. Каптагай жана $1000 берди балдаргачы. Таластанда бир 100 бала келбеди. Ошол кыздар чуркаш беришет наречи. Супуга кыйын тапканга. Ошол жана айтып сиз бериңиз кеңеш коеюн деген. Ошо мен билем. Анда, всё, давай.